Улуттук баалуулуктарды барктоо керек. Манас эпосундагы 10 каармандардын атын спирт ичимдиктери менен тамекилерге коюуга тыюу салынат. Өлкөдө сасык тумоонун Б түрү жүрүп жатат. Илдет күчөп жаткандыктан бейтаптарды кабыл алууда мобилдик клиникаларда ачылды. Кыргызстан менен Кытайды байланыштырган Тору-Карт 2 көзөмөл бекети оңдоп түзөөдөн кийин ишке берилди. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында дагы 4 депутат Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө мыйзам долбоорун колдой турганын айтышты. Алар Альянс фракциясынын депутаттары Гүлкан Молдобекова, Азамат Исраилов, элдик депутаттык тобунан Арсланбек Малиев, Мекенчил тобунан Данияр Төлөнов. Депутаттар добуш берүүгө катышуу мүмкүнчүлүгү болбой калганын, негизи мыйзам долбоорун колдой турушканын белгилешти. Жогорку кеңеш 20-декабрдагы жыйынында тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда дароо кабыл алды. Мыйзам долбоору боюнча талкуу болгон жок. Добуш берүүгө коюлуп, 2 окууда 58 депутат макул, 6 депутат каршы добуш берди. 3 окууда 59 депутат колдоп, 5 депутат каршы чыкты. Урматтуу төрага, кече күнү мыйзам долбоору каралып атканда мен как раз шайлоочуларым келип добуш берүүдө жетише албай калдым. Туу боюнча мыйзам долбоорун колдойм, макулмун. Желек боюнча мыйзам долбоору каралып атканда мен да катыша албай калдым эле, мен да колдойм. Мен макулмун. Стенограмма үчүн айтып коеюн. Анан менин кнопкам басылбай калыптыр. Негизи мен жанагы өзгөрүштү колдойм, бирок мен көк деп атам, баары бир мен кийин көктү киргизем. Рахмат. Рахмат, урматтуу ага, урматтуу депутаттар. Биз кечээ ошол эле желек боюнча маселе. Бул жерде добуш бергенде 2 окууда мен добуш бердим, 3 окуга келгенде компьютерибиз иштебей калып, ошондуктан бул жакта шайлоо катышпады деп чыгып калыптыр. Ошондуктан мен айтып коеюн, ал жерде компьютерим иштебей калды. Мен толугу менен 3 окууда колдойм. Ошондуктан 2 жана 3 окууда колдойм мен. Эми Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Каныкей деген ысымдарды спирт ичимдиктерине тамеки заттарынын аталыштарына коюуга болбойт. Бул туурасында мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов демилгелеп, ал коомдук талкууга чыгарылды. Документте Манас эпосундагы 10 каармандардын ысымдарын колдонууда эреже бузулса, импортталса, айыппул салуу сунушталган. Коомдук талкууга чыгарылган мыйзам долбоору туурасында кийинки материалда. Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн спирт ичимдиктерине, тамеки заттарына Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Каныкей аттарын коюуга тыюу салынат. Бул туурасында мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов демилгелеп, ал эреже боюнча коомдук талкууга чыгарылды. Документте Манас эпосундагы 10 каармандардын аттарын колдонууга чектөө коюлган. Көбүнчө мусулмандарыбызда арам нерселерге ыйык атылар коюп койсо, анда туура эмес деп ойлоп атам да. Булар Манастын, анан Манастын немеси жакындардын аты коюп койсо, бул биздин улутубуздун ыйык нерсеге тиешеси бар да. Негизи жалпысынан бул туура эле мыйзам, бирок муну өкмөт өз эле токтом менен регулировать кылса болот. Биздин мындай улуу адамдар аттарын негизи мындай тамекиге же аракка койгонго негизи мен өзү каршымын. Эгерде өкмөт ушундай убагында реакция болсо, анда мыйзам менен биз кабыл алып бериш керек. Бул ат негизи адам затында гана ыйгарылыш керек да. Анан бул аталарыбыз убагында ошол кыргыздын эли жери деп баягы өзүнүн өмүрүн өлүмгө сайган инсандар да. Анан алардын атын келип ушундай тез көрүнүштөгү башка нерселердин заттарынын атына берилиши бул мен туура эмес деп ойлойм бүгүнкү күндө. Баягы Кыргыздын тарыхы менен, улуу тарыхы менен ошондой нерселерди сатпагыч керек да. Жакшы жооп бере албайт атам, бирок негизинен оюн түшүнүңөр деп ойлойм.
Тыюу салууну сунуштаган документте эреже бузган учурдагы айып пулдун өлчөмү да көрсөтүлгөн. Эгер Манас эпосундагы Манас, Семетей, Сейтек, Бакай, Каныкейдин ысымдары колдонулуп, ал продукция импорттолсо жеке жактарга 1000 сом, юридикалык жактарга 10 000 сом салуу каралган. Ар бири ойлонуп көрсүнчү. Атасынын атын кое алабы? Койгонго дай алабы? Дай албайт. А Манасты эмнеге коюп атышат? Семетейди эмнеге коет? Сейтекти эмнеге коебуз? Мисалы, биз ушул нерселерге бул убакка чейин дагы манасчылар менен биргеликте, анда депутат боло элек кезде болчу, Дөөлөт Сыдыков деген манасчы менен чогуу ушул ишти дагы жылдыралы дегенбиз. Анда дагы интервьюларды бергенбиз. Бирок кайра мына бүгүн ушу мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча которулуп атат, мен колдойм. Кыргыз элинин басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган Манас эпосундагы оң каармандардын аттарын сактап, аны кийинки муунга өткөрүп берүү учурдун талабы. Анткени бул биздин негизги улуттук руханий дөөлөт мурасыбыз. Манасчы Самат Көчөрбаев кылымдар бою кыргыздын каны менен жашап келген Манас эпосундагы ысымдарды туура эмес жактарга колдонууга чектөө койгон мамлекеттик комиссия керектигин айтып, буга мамлекеттик тил боюнча кабыл алынган конституциялык мыйзамды мисал келтирет. Ошо сыяктуу эле Манас мыйзамында ошондой баалуулуктарды киргизиш керек. Бул Манас мыйзамынын баландай беренесиндеги бул баалуулукка туура келбейт экен деп айтыш керек. Туура келбегендигинин негизги себеби силер бул атты ичимдикке коюп атасыңар. Бул болбойт. Керек болсо бул атты деген ичимдик эмес, илгери кыргыздар адамга койгон эмес деп түшүндүрүшүбүз керек. Ошентип кандайдыр бир комиссия, мекеме, ошол мекеме жооптуу болуп, мекеменин алдында атайын калыс, адилет, бармак басты көз кысты кылбай карай турган бир кеңеш, комиссия карап макулдук берсе, анан ошондо бир өз орду менен ыйыктыктарга мамиле кылган болот элек деп ойлойм. Ошол эле учурда манасчылар Манаска байланыштуу маселелер масштабтуу деңгээлде каралыш керектигин белгилешип, сунушталган документти кубатташат. Себеби эпоско тиешелүү китептер чыгып, ал башка тилге которулуп жаткандыктан анын мазмунун көзөмөлдөгөн эч бир орган жок. Манас эпосунун варианттары которулуп атат. Кайсыл вариант которулуп атат, кандай мааниде которулуп атат, түп нускасы өзгөрүп кеткен жокпу, аны көзөмөлдөгөн эч ким жок. Манас аталыштары ар жерге коюлуп атат, аны пайдаланып алып башка жеке кызыкчылыктар болуп аткан жокпу, муну көзөмөлдөгөн эч нерсе жок. Жалпы эле бул багытта ирилештирген кандайдыр бир деңгээлде көзөмөл кыла турган уюм керек деп ойлойм да. Андыктан бардык жагдайда Манас эпосундагы улуулукту өз деңгээлинде даңазалай турган маселелерге уруксаат берген көзөмөл керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, Манас эпосун ЮНЕСКО таанып, 2013 жылдын 4 декабрында адамзат маданиятынын материалдык эмес маданий мурастар тизмесине кирген. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Садыр Жапаров бүгін Нарын облысына болгон жумушчу сапарын алкагында Кыргыз-Кытай мамлекеттик чегарасындагы жаңыланган Тору-Карт 2 көзөмөл өткөрүү пунктун ачты. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык бүгүнкү күндө Тору-Карт 2 комплексинин административдик имараты реконструкцияланып, 6 кыймыл тилкеси орнотулду. Мында бир эле учурда 6 транспорт каражатына карата бажы көзөмөлү жүргүзүлүшү мүмкүн. Мындан тышкары өткөрүү пунктунун аймагын жакшыртуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн эски курулмаларды бузуу, кошумча унаа токтотуучу жайларды орнотуу, транспорт каражаттарынын кыймылынын схемасын оптималдаштыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Ал эми чегарачылар үчүн жатаканалар оңдолууда деп айтылат маалыматта. Бекеттин ишмердүүлүгү менен таанышкан Садыр Жапаров келерки жылдын жаз айларынан тарта жумуш убактысын 24/7 графигине өткөрүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Нарынга жасаган иш сапарын алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин аймактык башкармалыгынын жаңы имаратында ачты. Ал коопсуздук кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктап, алардын жигердүү жана кесипкөй иши өлкөнүн коопсуздугун туруктуу сактап, элдин тынч эмгектенүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгиледи. Мен сиздерге ушундай басыгыңардан жазбай, эл жерибиздин бейпилчилиги үчүн ак кызматыңыздарды уланта бересиздер деп бекем ишенем, деди ал. Садыр Жапаров коопсуздук кызматынын Нарын башкармалыгынын имаратына 35 жылдан бери бир да жолу капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзүлбөгөнүн айтты. Мындан ары башкармалыктын иши жакшырат деген ишенимин билдирди.
Кыргызстанда лицензиялык жана санитардык талаптарга жооп бербеген 485 менчик клиника жабылды. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев маегинде билдирди. Айтымында алардын 333-үнө айып пул салынды. Булардын көбү лицензиясы, адистери жок ачылган. Басымдуу бөлүгү стоматология менен косметология, пластикалык операция жасагандар. Бул жерлерде чындыгында адистер иштебей, билими жок, санитардык талаптарга жооп бербегени үчүн абалы оорлошуп кеткен учурлар көп. 333-үнө айып пул салынды. Эң жаман жери айып пул 3000 сомдон 7000 сомго чейин. Муну төлөп коюп эле кайра ачып алып жатышат, кайра жабылып жатат. Ош базарындагы стоматологияга кирсем абдан жакшы жабдуулар бар, бирок дарыгер жасай турган процедуралардын бардыгын колледжди бүткөн адам жасап жаткан. Кайсыл колледж десем дарегин билбейт, дипломун сатып алган окшойт. Жабдуулары стерилизациядан өткөн эмес, ошонун жанындагы гинекологиялык клиника деле ошондой. Аксыда бирөө стоматологияны гаражына ачып алыптыр. Ошто үйүнүн бурчуна ачып алган. Ошондойлордун баары жабылды, деди министр. Аба ырайынын кескен өзгөрүүсү сасык тумоонун күчөшүнө себеп болууда. Маалыматка ылайык акыркы аптада ооруканага кайрылгандардын саны өскөн. Бирок өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 4 эсе аз дешет дарыгерлер. Ал эми саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин билдиришинче, учурда Кыргызстанда сасык тумоонун Б түрү жүрүп жатат. Ага ылайык учурда кырдаалга байланыштуу мобилдик клиникалар дагы ачылды. Жеринен кабарчыбыз Айтурган Жапаркулова таанышып келди. Кыргызстанда соңку апта ичинде сасык тумоого кабылгандардын саны өскөн. Маалыматтарга караганда, алардын ичинен 11575 адам сасык тумоого кабылган. Ал эми буга ылайык саламаттык сактоо министрлиги атайын мына дал ушундай кошумча мобилдик чатырларды орноткон. Бишкектеги шаардык балдар ооруканасында бул мобилдик чатырлар кыштын суугунда кезек күткөндөр үчүн орнотулган. Негизги максаты бейтаптардын агымын жөнгө салуу жана оорулуу балдардын ата-энелерине шарт түзүү болуп саналат. Ал эми бүгүнкү күндө балдарын бейтапканага алып келген ата-энелер жана баланын жакындары ушул жерде күтүп турган кездери. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Шахзада апа. Ал бул жерде Көкчөтөлдөн улам небересин ооруканага алып келип, жылууланган чатырда күтүп отурганын айтты. Күтүп атканыма уже 20 мүнөт болуп калды го дейм. Неметип атышат, врачтар карап атат. Жакшы, рахмат. Ушундай палаткалар тегип, аркасынан келген адамдар үшүп калбасын деп, аларды ооруп калбасын деп камкордук кылып атышат. Рахмат. Главврачтарга, ушу көзөмөлгө алып аткан врачтардын баарына рахмат. Номер 3 балдар ооруканасынын башкы дарыгери Акылбек Мамановдун билдиришинче, ноябрдын жылуу илеби, андан соң аба ырайынын кескин өзгөрүүсү тумоонун күчөшүн алып келген. Ал эми ооруканага 2023 жылдын 20 декабрында сасык тумоо менен ооруп 510 бейтап кайрылган. Муну башкы дарыгер мектеп, бала бакчаларда балдардын бири-бири менен көбүрөөк байланышта болгону менен түшүндүрөт. Аны менен катар жаңы жылдык майрам утурулай ар кандай оюн зоок программаларына эл көп топтолуп, вирустун жайылуусуна себеп болууда. Соматический приемго 510 оорулуу келип каралды. Ошо 510дун 49 гана жаткызылды. Карагылачы, калганы 90% амбулаторный үйүнө кетти. То есть биз поликлиниканын жумушун жасап атабыз да. Ошондуктан азыр Алымкадыр Сабирдинович биздин министрдин указаниясы менен поликлиникалардагы күчөтүлгөн режимде иштеп атышат. Суббота күнү да рабочий день, дем алыш күнү дагы саат 4-кө чейин, 2-ге чейин дежурный педиатрлар калып атат. Азыр поликлиникаларда педиатрлар 8-ге чейин иштеп атышат кечкырын. Муну менен катар күнүнө бейтаптардын кайрылуусу күч алгандыктан айрым учурда дарыгерлер жетишпей калган кырдаалдар жаралган. Шаарда эми действительно балдардын ооруганы көбөйүп атат. Бизде де бир күндө 600-700ге чейин бала кайрылып атат да. Это хирургияны эсептегенде, лорду эсептегенде, травманы эсептегенде, ошонун баарын бириктиргенде 1000ге чейин келип атат балдар. Анан врачтарыбыз жетишпей атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Эми врачтар деле чынын айтсам темир эмес да. Алар деле тамак ичкиси келет, дагы өзүнүн нуждасы менен башка жака баргысы келет, даже чай ичкенге убакыты жок чынын айтсам. Ушундай кичине врачтарга, биздин педиатрларга да оор болуп атат да. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымында, учурда Кыргызстанда сасык тумоонун В түрү жүрүп жатат. Андыктан министр жарандарды спорт менен машыгып, көнүгүүлөрдү жасап чыйрак болууга чакырды. Мурдакы деле процедурадан ОРВИ менен грипп.
Саны биз көбөйүп атат, бирок саламаттык сактоо министерствосы мурдакы очередтердин баары азыркы кезде жок. Мобильный клиникаларды ачтык и дагы врачтардын баардыгын мобилизовать эттик. Эске алыш керек дегенде баардыгы эле бар же. Контакт болбош керек, маска эмеш керек, иммунитетин көтөрүш керек, спорт менен заниматься этиш керек. Ошондо гана простудный оорулардын баардыгын биз жеңебиз. Дарыгерлер болсо ата-энелерде оорунун алгачкы белгилери байкалса, биринчи үй шартында эмдөөнү же өз аймагындагы үй бүлөлүк медицина борборлоруна кайрылууну сунуштайт. Себеби шаардык ооруканага алып келгенде көпчүлүктүн арасынан тескерисинче ар кандай вирустук инфекцияларды жугузуп күчөтүп алышы мүмкүн. Айтурган Жапаркулова, Жылдыз Кадырбаева, New TV. Бишкектин борбордук ала тоо аянтын жаңы жылга карата жасалгалоого жалпы 7,5 миллион сом кеткен. Бул тууралуу Бишкек шаардык мэриясынан кабарлашты. Быйыл мэрия борбордук аянттагы жаңы жылдык майрамда фейерверктер салют атылбай турганын билдирген. 2020 жылы COVID-19 байланыштуу борбордук аянт мурдагы жылдагы каражаттар менен кооздолгон. 2022 жылды тосууга Бишкек шаардык мэриясы Бишкек жарык жарыялаган 5 миллион 687 миң сом тендер 25 метрлик балатадан сырткары аянтты кооздоого сарпталуучу каражат экенин билдирген. Буга чейин 2021-2022 жылдары жаңы жыл майрамында фейерверк атылган эмес. 2022 жылы мэрия экологиялык абалдын начарлашына байланыштуу жаңы жылдык фейерверктен баш тарткан. Ал эми 2023 жылды тосуп алууда майрамдык салютка 755 миң сом сарпталган. Былтыр борбор калаадагы башкы балатаны жасалгалоо үчүн 5 миллион сом сарпталып 25 метр узундукта болгон. Башкы балатаны мэриянын Бишкек жарык жана тазалык муниципалдык ишканалары кооздогон. Балаты 2024 жылдын 13 январына чейин борбордук аянтта турары да айтылды. 2024 жылдын 24 январында Кытайлык China Southern Airlines авиакомпаниясы Пекин-Бишкек-Пекин багыты боюнча туруктуу аба каттамын ачууну пландоодо. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматта айтылгандай, Манас эл аралык аэропортунан Пекин шаарына үзгүлтүксүз каттамдар биринчи жолу аткарылат. Жаңы багыт боюнча жумасына 3 жолу, дүйшөмбү, шаршемби жана жума күндөрү учууга болот. Кыргызстанда мектептердеги кышкы каникул 1 январдан башталып 14 январда аяктайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги маалымат таратты. Билдирүүгө караганда мектептерде 3-чейрек 15 январда башталат. Окуучулардын күзгү каникулу 6 ноябрдан 12 ноябрга чейин болгон. Кыргызстанда жалпы 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда, мугалимдердин саны 74 миңге жакын. Заманбап технология канчалык өнүксө да, адам баласынын жан дүйнөсүн руханий азыктар гана толтура алат. Бүгүн Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик окуу жайда жаш акындардын чыгармачылык поэзия кечеси өтүп, анда Турсунай Калмурат кызы Элдар Аттокуров, Айгерим Токтоналиева жана Самат Тоялиев лирикалык патриоттук ыр-саптарын окушту. Белгилей кетсек, Роза Отунбаеванын демилгеси менен башталган бул иш-чара 2016 жылдан бери поэзия сүйүүчүлөрүнө тартууланып келе жатат. Уюштуруучу Роза Кайыкованын айтымында солгундап калган поэзия акыркы 4 жылдан нукка түшүп, акындардын кечелери ар кандай форматта байма-бай өткөрүлө баштады. Ал эми филология жана журналистика адистигинин келечек ээлери катышкан бул ыр кечесинде акындар тарабынан жылуу пикирлер айтылып, жагымдуу маанай менен коштолду. Бул деле жөнөкөйүнөн чыгып калган эмес. Ошол 2016 жылдын арадан 7 жыл өтүп кеткен экен. Ал кездерде акын жазуучулар менен мындай бир иштер уюштуруучулук болуп, элге алардын чыгармаларын тартуулап, элге жарыялап тааныштыруу деген мындай бир солгон эле да ошол кезде. Андан ырайсак муну эстрада артчыларына караганда ошо акындарга кичине бир көңүл бөлсөк, ушуларды бир сыртка чыгарсак, элге булардын чыгармачылыгы менен тааныштырсак деген идеяны айтып калып, 16 жылы март айында биринчи кечени Майрамкан Абылкасымова эженин 80 жылдыгы эле да, раматылык ошо кишинин кечесин өткөрүү ошондон башталып калган. Негизинде поэзия, проза жана башка тармак сыяктуу эле бул адабияттын бир тармагы да. Кантип суроо тагып болбосун, эгерде ошол эле жан дүйнөгө алып ыр жазгандар бар, же болбосо сүйүү менен ырын билдиргендер бар, ошол учурда ыр аркылуу кат жазгандар деле бар азыркы учурда делечи. Илгертеден эле ата-бабаларыбыз ушу ырга аябагандай маани берип,
ырдап, төкмө төгүп, жазма акындар жазып келген эмеспи. Анан кийин бүгүнкү күндө эле учугур эмес. Ушул менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.